Урматтуу Үстерек айылынын тургундары, жашоочулары, менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мен Жогорку Кеңештин депутаттыгына бир мандаттуудан кандидатура койгон жигитмин. Урматтуу Үстерек айылынын тургундары, мына акыйкат деген ушундай болот. Биз Жогорку Кеңешке акча берип бара албай атабыз. Бирок биз акылыбызды, биз билимибизди, биз курчтугубузду, биз жаштыгыбызды, жаш энергиябызды беребиз. Мейли, ишиңе ийгилик, баласының көңүлсүнө бар. Элдин игичи, элдин деми, элдин пейли, элдин жүрөгү сендесин. Ойлогон оюңду баары ишке ашсын, ушу баарыбыз тилектешпиз айлана. Токтогулдан келсин, өзүбүздүн кулундар келсин. Ушу илайым ушу тилегин кабыл болсун Кудайдан, ошо барган жериңе бак айтып, бактылуу болуп, жолуңар шылтык жолдошуңар кыдыр болуп. Жол. Оны таратып берсин. Элдин жакшылыгын ойлогон жаш балдардан болгула. Депутат болбо. Эл үчүн иште. Токтогул центринен болот. Жашым 33-тө, билимим жогорку ошо юридикалык. Өтүп кетет. Жаштар өтөт. Бираз таанышып коесуздар, карап, жөө жүрүштөр менен жүрөбүз. Окуп коесуз, таанышып. Мейли, айлана. Өтө бергиле жаштар. Билим бир эмес экөө. Анан айтат анча-мынча, сен билимиң жетишпей, тажрыйбаң жок. Бул туугандар кагылайындар. Местаны бошотпозо биз кайсынан тажрыйба алабыз? Эмне үйдө. Алай, үчөөбүз батабызда кел. Азыр Кызыл Урамдан аяктап калдык айылдын четинен. Үстерек айылына барып түшүп алабыз буюрса. Рахмат акем сизге. Жардам берейин. Мен сени ютубтан көрүп көрөм. Ютубтан көрүп көрөсүзбү? Сен немен жагат деген жанагы сарбаштын немелер ысылдап турдуңбу? Ошолор мага аябай жакты да. Рахмат. Жанагы усат кыйналат, сагыштыйын албадым. Анти жанагы балага айттым мен турайын. Ала болсо да ушул балага салам мен. Рахмат аке. Сарпа жол десеңиздер, жаңылануу болсун десеңиздер, жаштар особенно. Ушул акыйкат издеген биздин ортомун агалар, аталар мына биз менен атайын тарганычтан бери аталарым келип атат. Ошондуктан жөө жүрүштөргө чыгыңыздар биз менен. Биз сатып алууларга каршы болойлу. Биз жаңы доорду баштайлы. Биз бир штук агитатору жок ушундай күрөштөргө барайлы. Анан ушундай таза шайлоо болсо, таза тандоо болсо, анан таза шайлоолор келет. Урматтуу Үстерек туугандар, өзүм аягында айтайын. Биз 15 ноябрь Токтогул район Борбордук аянтында атайын дебат өткөрүп жатабыз. Ага мен Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Турдуманбетов, Жолдош Бековичти жана Нурбек Тотонов, Темир Бековичти чакырып атам. Ошондой эле Кудус Кошалиевич, Сулайманов агам бар, 3 бай акелер бүгүнкү күндө 1000ге чейин ушундай агитаторлор жалдап, штабтарды ачып, баннерлер илип жаткан. Ошо агаларым Токтогулду канча өнүктүрөт, кандай программалары бар, буга чейин басы өткөн жолу. Будан кийин кандай кадамдарга барат, мына ошолорго суроо жооп кылып, элден дагы суроо кылып, ушундай дебаттарды уюштуруп жатабыз. Ошого кайдыгер карабастан, Токтогулдун кайдыгерин, Токтогулду өрөөнүбүзгө кайдыгер карабастан, мамлекетке кайдыгер карабастан келиңиздер ошол жерге. Ачык дебат өткөрөлү. Ошол жерде маскалар болсо, маскаларын сыйрайлы. Мына тандоо деген ушундай болуш керек. Жаңы жүздөр келиш керек, талаш болуш керек. Ошол жерде талаштан тактык жарылат дейт. Келиңиздер ошон үчүн. Азыр жөө жүрүшкө чыгыңыздар биз менен. Туура тандоолор кылайлы, эртең дебатка келиңиздер. Рахмат баарыңыздарга.